Sizге суроо, каргыш же окутуп коюу жөнүндө айтып коесузбу? Андан кантип кутулса болот? Каргыштан кутулуу жолу оңой эле. Кимге зулумдук кылсаңыз, ол сизди каргады да. Барып туруп зулумдугун кайтарыңыз. Ошондо кутуласыз да. Бир нерсесин алып алган болсоңуз, бериңиз. Же зулумдук кылып, анын абирине, намызына кирген болсоңуз, кечирим сураңыз. Каргыштан ушундай эле кутуласыз. Окутуп коюу боюнча пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекен болуңуз, Кудай кааласа, андан кутуласыз. Assalamu alaikum ustaz. Менин коллегаларым менден карызга акча көп сурашат. Бирок менде акча болсо дагы мен кээде бербей коем. Алардын мамилесине карап. Ушул туурабы же туура эмеспи? Кандай кылсам болот? Алла разы болсун. Эми ал акча сиздики, сиздин мүлкүңүз, кааласаңыз бересиз, кааласаңыз бербейсиз, өзүңүз аны чечесиз. Бирок эгерде бирөө муктаж болуп калган болсо, ага бербей койбоңуз, бериңиз. Акчадагы негизги Алланын акысы бул зекет болуп эсептелет. Зекет бул бериш фарз, сурайбы, сурабайбы кызыктырбайт. Бирок кимге берүүнү да илимин билейли. Ар кимге эмес, ошо зекетке лайыктууларга гана бериш керек. Ал эми садака азыкына бейбечаралар берсеңиз болот. Кээ бир адам жөндөн-жөн сураса, ага бербей койгонго толук укуктуусуз. Кээ бирок акча барбы депсиңер, мына коллегалар эгерде арамга иштете турганын билсеңиз, анда 100% бербеңиз. Ата-энеми кантип ыраазы кылам? Ата-энени кантип ыраазы кылат десеңиз, кызмат кылыңыз, көңүлүн алыңыз, эң чырайлуу мамилени кылыңыз, дайыма дуа кылыңыз, жакшы сөз айтыңыз. Тияк-бияк сөз айтып калган болсо, сабыр кылып, аны көп эле өзүңүзгө кабыл ала бербеңиз. Сөзгө каяш айтпаңыз. Дайыма ушуну билиңиз, ата-эненин ыраазычылыгы Алланын ыраазычылыгы. Менин ишим жүрүшпөй жатат, канткенде жүрүшөт. Истигфарды көп кылыңыз. Истигфар, астагфируллах, атубу илейх, буну көп истигфар. Кечинде Ясин окуңуз, эркектер, аялдар Вакыя сүрөсүн окусун, Кудай кааласа иштер оңойло кетет. Акылбы? Ипотекага үй же машина алсак боло, шарият принцип каржылоолору бар, ошого лайыктуу болсо болот. Кааба жана мечит сүрөтү жайнамазды сааттын жүрүшүнө карай жана каршы айланма кир жуучу машинага салып жууса болобу? Сааттын жүрүшүнө карай жана каршы. Мындай кылат да. Болот, иштек эмес. Албетте адамдын, эркек аялдын ич кийимдери барго. Вот ошо менен башка кийимдерди аралаштырып жуубаш керек. Өзгөчө айтканда булганып калган учурда. Калгандарын бардыгын чайкап жууй берсе эчтеке болбойт. Үйдө жалпы үй бүлө бир жамаатта намаз окуса болот. Болсо мисалы күйөө аялы, эркек кызы балдар кандай формада окулат, жазакаллах хайр. Эркектер биринчи сап, андан кийин жаш балдар, анан аялдар болот бизде. Ошол сап менен тура бересиздер. Эгерде канча бала боло турган болсо алдыда, андан кийин башка эркектер, кийин иниси, агасы, балагатка жеткендер. Андан кийин балагатка жетпегендер, кийин 3-чү сапта анан аялдар. Кээ бир чет өлкөлүк шейхтер шайлоону куфур жана парламентти ширкул кусур дешет. Бул чындыкпы дейт. Астагфирулла. Бул кайсы шайлоону айтып атат? Куфур мамлекетте шайлоо куфур боло берсин. Аны ким талашат, туурабы? Бирок исламда мисалы алхамдулилlah биздеги андай куфур, парламент ширк эмес. 80% мусулман туугандар. Бронхам бар, суукта жуунганда көп дарат ала бергенде ооруп калам. Ушундай кишилер гусулу жок, дараты жок, таяммум менен намаз окуй берсе болот экен деп уктум. Жана ушинтип окуп жүрүшөт. Ушундай кылса болобу? Түшүндүрүп берсеңиз. Алла таала биринчиден шыпа берсин. Муздак сууга дарат албаңыз, жылуу сууга дарат алыңыз. Эчтеке болбойт, Кудай кааласа. Эгерде жылуу суу дагы зыян бере турган болсо, врач айтса, жылуу суу дагы болбойт. Бир ирет фарызды аткарганга дагы болбойт дей турган болсо, анан таяммумга. Намаз окубай хижап санынса болобу?
Hijab өзүнчө фарыз, намаз өзүнчө фарыз. Эсеп китеби өзүнчө болот, сообу өзүнчө болот, күнөөсү өзүнчө болот. Кайсы зикирди көп айтсак жүрөгүбүз тазарат. Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулиллах. Пайгамбарыбыз айтат, ла илаха иллаллах зикирлердин эң абзели. Алхамдулиллах дуалардын эң абзели. Мен намаз окуйм, ар бир намазда оюма ар кайсы келе берет. Кээде жаңылам, кандай кылсам оюм толук намазда болот. Намаздан алдын бир аз зикир кылып, өлүмдү эстеп, анан дуа кылыңыз. Я Алла, өзүң ыраазы болгондой окуганга жардам бергин деп. Намаз окуп бүткөндөн кийин, я Алла, ушу кемчиликтеримди кечиргин деп дуа кылыңыз. Мен Алланын буйругу менен 5 маал намаз окуйм. Ошол 5 маал намазга каза намазды кантип кошуп окуйм? Азыр ар бир намазга парыздарды кошуп окуп жатам. Туурабы? Туура. Кудай кааласа каза намаздарды окуп бериш керек, туугандар. Бирөөдөн карызлагандан кийин бере тургандай, Алланын карызбыз, ошонун убагында окуп бере бериш керек. Ар бир намазга бирден окуй берсеңиз боло берет. Албетте ушу карыз намаздарды, каза намаздарды 3 убакта гана окуса болбойт, ошону эске алып коюңуз. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Калган учурда окуй бересиз. Мен тахажжуд намазына турам. Тахажжуд намаз жөнүндө кыскача фазилеттерин айта кетесизби? Мен багымдатка жарым саат калганда ойгонуп калсам, 2 же 4 рекет окуй калам. Болбосо 1 саат калганда турам, туура эле окуп жатамбы? И 1000ден зикир кылам. Туурабы дейт. Туура, өтө жакшы, машалла. Тахажжуд намазы 4 рекеттен 12 рекетке чейин. 2 рекет тахажжуд намазы дүнүнүн ичиндеги бардык байлыктан жакшыраак. Бардык салихин, улуу адамдардын адаты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мойнундагы фарыз эле. Менин атым азан чакырганда башка экен. Азыр башка ат менен чакырылам. Кандай болот? Же кайра азан чакырып, азыркы атымды коюш керекпи? Жок, азан чакыргандын кажети жок. Кээде кээ бирлер ошол метрикада башка ат жазылып калган, кийин башка ат менен айтыла берет, эчтеке эмес. Анча-мынчан 3төн 4төн ат алып алып, сиздики экөө эчтеке болбойт. Азыр жалаң эле кыз келиндер каш жасатып, кирпик чаптап, тырмак чаптатып, карыганы деле, жашы деле көбөйдү. Ушул туурабы жооп күтөбүз? Жок, туура эмес бул. Бул туура эмес. Туугандар, жараткан Алла Таала берген чырай бар го, андан өткөн чырай жок. Ошол чырай менен биз бактылуубуз. 12 жашта кыз каза болгон, балагатка жетти деп жерге берилген. Сурат кандай болот? Бирок кыздын айызы келчү эмес. Балагатка жетти деп эсептелеби? Жок. Айызы келбесе, балагатка жетти деп эсептелбейт. Балагатка ошол эркектик жана кыздык белги болгондон кийин анан ошодон тартып Алла Тааланын фарыздары буга милдеттүү болуп калат. Ага чейин жок. Субханалла. Кээде балагатка толгонго чейин жаш балдар өтүп кетет го. Булардын балагатка чейинки жаш балдар эгер жакшы иштерди кылса, буну сообу ата-энесине тие берет. Балагатка чейин эгерде туура эмес иш кылса, анын күнөөсү ата-энесине да, өзүнө да жазылбайт. Бир нерсесинен оюнчугун алып койду, же сигарет бир нерсе оозуна салып койду, же да бир нерсе туура эмес. Бунун күнөөсүн өзүнө деле балагатка чейинчи, ата-энесине да жазылбайт. Бирок кишиге колго суу куюп берип атат, бут кийим оңдоп атат, нан берип атат, ата-энесине кызмат кылып атат, массаж кылып берип атат, дастаркон салып атат, Куран окуп атат, даарат алып атат. Бунун сообу өзүнө жок да, ата-энесине өтө берет. Маркумду узатканы барганда мал союлуп, эт тартылат, жеген этке жооп берип калат дейт. Ушул туурабы? Өзү маркумду узатканда туугандар, ал үйдөн 3 күн кайгынын күнү. Кошуналар туугандар ошо кайгысын бөлүшүп, тамак ашын ошолор көтөрүп турсын. Өлгөн үстүнө gömгөн кылып, айырды той кылбайлы. 3 күндөн мурас бөлүнөт, жана кайгы күнү 3 күн болгондон кийин убакыт күнү ченебестен туруп мейли, кайрымдуулук кылып садака кылса боло берет. Карыз албастан, жетимдин малын акыркы уюн музда үрбестен мүмкүнчүлүк болсо, ал андай шариятта мойнуна койгон милдет эмес бул.
Мен биринчи турмуштангам. Бирок тилекке каршы жашообуз болгон жок. Ажырашып кеткенбиз. Мен кетип атканда талак берген эмес. Кийинки жылдар өттү, кайра 2 жолу турмушка чыктым. Экинчи жолу турмушка чыктым. Экинчи жолдошум менин жолдошума никем кабыл болду. Эгерде силер ажырашкан болсоңор, күйөөңөрдүн жүрөгүндө ошо ажырашуу болгон болсо, ошо талактын ордуна кетет. Талак деген сөз айтпаса дагы, ажыраштык деп жүрөгүңөр, күйөөсүнүн жүрөгүндө ошо жашабаган болдубу? Ажырашуу. Болду, ошо талак кетет. Эгерде жөн эле бул жүрөгүндө менде ажырашуу жок болчу, жөн эле келбей койду, мен да барбай койдум боло турган болсо, анда экинчи менен нике жүрбөйт. Демек ошол күйөөдөн анда такташ керек. Ниети кандай эле? Похорон боюнча биз жакта көлдө өлүк чыккан үйдөн эт тамак тамак аш берилет. Ошол үй 3 күнгө чейин канга толуп турат дейт. Тамак аш ичилгенге болбойт дейт. Ушу тууралуу айтып берсеңиз. Канга толуп турат деген туура эмес бул. Мындай эмес ал. Ал үйдө наоборот сабырдуулукка аларга рахмат жаап турат. Алла Тааланын бир сыноосу келди. Сабырдуу болуп тура турган болсо, Алланын рахматы жаап турат. Канга толуп турбайт. Албетте ал жерде азыркы айткандай тамак аштын маселесин айтып бергенде 3 күнгө чейин неме кылбагыла. Азыркы учурда ата-энемдин карамагындамын. Ата-энем айылда. Ошол себептен үйдөгүлөр мага тамак ашка, жолго, кийим-кечеге 1 айга акчаны эсептеп берет. Ошол акчадан жетим-жесирлерге, кедейлердин акысы барбы? Болсо канча процентин берем? Ата-энемдин акчасынан садака бергенге укуктумунбу? Өзүм садака берип турам. Берген садакаларды Алладан үмүт кылам, күтөм, ушу туурабы? Машалла. Эми ата-эне сизге өзүңүздөн жетип ашып аткан болсо садака берсеңиз боло берет. Сизге бердиби? Сиз ага ээсиз. Сиз ага ээсиз. Ээсиз дегени сиз хозяинсиз. Садака берсеңиз да боло берет, акылуусуз. Бербесеңиз да боло берет, өзүңүздөн жеткенден ашса берип турган жакшы. Бирок садака бергенин пайдасы өтө көп туугандар. Кудай кааласа садакадан пайгамбарыбыз ант ичип айткан, мал азайбайт деген. Акча азайбайт деген. Садакадан акча азайбайт. Кичпейилдиктен адамдын иззаты азайбайт. То есть мындай авторитети азайбайт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буларды ант менен айткан. Сөзсүз аныкы көбөйөт деген сөз да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа садака жаман өлүмдөн куткарат. Алла Таалам береке берсин дагы. Устаз, биз досубузду жин оорусу менен окуттук эле. Көп суммада акча сурады. Бере албадык эле. Аз эле бердик. Карантин болуп алып да бара албадык. Жол жабылып, акчасын кандай кылсак болот? Досубузда жакшы болбоду дейт. Мындай. Эгерде биринчиден көп сураган муктаждыктан пайдаланып бул жакшы эмес туугандар. Мейли дем салуу болсун, кажетин бүтүрүү болсун. Бирок муктаждыктан пайдаланып мүмкүн болсо реальный кылып эле эме кылыш керек. Анан кийин экинчиден мына жердеги сиздер эгерде келишим кылган болсоңуздар, толук берип койгонуңар эле жакшы. Себеп дегенде ауфу бил уқуд, толук аткаргыла. Келишимге деген Алла Тааланын буйругу бар. Мүмкүнчүлүк болгон учурда да. Алла Таалам шифа берсин. Устаз, врачтарга көрүнсөм, бөйрөгүңө суук тийиптир дешти. Бир курс лечение алдым. Жыйынтык болгон жок. Daarатты кармаш кыйын болуп жатат. Кандай кылсам болот? Пешим асыр намазына жакындатып окуп жатам. Пешим намазын асыр намазына жакындатып окуп жатам. Алла кабыл кылсын, жакшы эле. Эми daarатка азыркындай да. Кудай кааласа бул тазалык эле да. Бетти бир жолу жууп койгон, колду бир жолу жууп койгон, башка мынтип эле коюп, путту бир жолу жууп койгон. Бул андай эле зыян бербесе керек дейм да. Жылуураак суу менен кылыңыз. Ошон үчүн бул эми бул фарз да. Фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq. Вамсаху
Ruusikum wa arjulakum minal ka'bayn. Bu Allah Taala'nын hükmü de. Ошон үчүн иншалла бир жууганда менин оюмча андай эле эме болбосо керек. Так эле бетибизди деле жууйбуз го. Көп сууга неме кылып эле коюңуз, жумшак суудан этияттаңыз кышкы мезгилде. Устаз мен түшүмдө көп элдерге мечитке баян айтчумун. Машина айдасам токтото албай кыйналчумун. Азыр андай болбой калды. Баянда айтпай калдым. Анча-мынча ат минип улак чабып калам. Кээде аттан жыгылып калам. Негизи түшкө кандай маани бериш керек? Атка жакшы отуруш керек болду. Түштү жакшылыкка жорганды үйрөнүш керек. Жакшылыкка жоруш керек дайыма айтасың. Ана кээде ылдыйдө болуп калса, жаман түш көрүп калсаңыз эч кимге айтпай эле коюңуз. Эч кимге айтпаңыз. Жаман түш көрсөңүз, сура да бербеңиз мага. Жорулуп калса анан чатак болот. Түш мындай да, бул илинип турганда, десең ары же бул өтүп кетет да. Ошон үчүн жакшылыкка жоруй беришибиз керек. Түш жаман түштү эч кимге айтпаңыз. Сол жакка карап да ошол мезгилде 3 жолу аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп коюңуз, деп коюң. Болду. Эч зыян тийбейт. Түшкө, макулбу? Да, устаз, хадистин маанисин түшүндүрүп бериңизчи. Умму Хабиба радhiyallahu anhaдан айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ким бешим намазынан мурдагы 4 рекетке, андан кийин дагы 4 рекетке бекем туруп окуса, Алла Таала ага дозоктун отун арам кылат. Түшүндүрмөсүндө мындай жазылыптыр. Пешим намазынан мурдагы 4 рекет сүннөтү муаккада болот. Андан кийинки 4 рекет экинчиси сүннөтү муаккада болот, экинчиси нафил болот деп жазылыптыр. Туура эле? Айшенебизден дагы риваят бар да, кимдеги багымдаттагы 2 рекет, пешимден алдын 4 рекет, пешимден кийин 2 рекет, анан шамдан кийин 2 рекет, куптандан кийин 2 рекет. Кимде ким bir күндө 12 рекет сүннөтү муаккада деп коет ушуларда. Бекем сүннөттөр. Окуса, Алла Таала бейиште бир кан сарай берет деген. Буну таштабай окуп жүрүш керек. Аны эми пешинден кийин 4 рекети, 2 рекети сүннөтү муаккада, а 2 рекети нафил катарында. Даже жумага да ушундай деп келинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Хазрет Али разыяллаху анху айткан жери бар. Пеши жумадан алдын 4, жума 2 рекет, а жумадан кийин 4, анан дагы 2 рекет. Ошону окуп жүргөн, демек жумадан кийин 6 болуп калат. А пешимден кийин беркиси 4 болуп калат. Жумадан кийин 6, 4өсү муаккада, 2өсү гойру муаккада. А бул пешимдики болсо 2 муаккада, 2өсү гойру муаккада. Мен колледжде окуйм. Бизге жума күнү саат 1ден 13:00дон 17:00га чейин сабак коюп коюшту. Жума намазды эмне кылсак болот? Жума намазды эч калтыргым келбей жата. Ар жума күнү ошол сабакка 1 саатка кечигип барсам болобу? Аллахумма салли ала Мухаммад. Жок, сиз ошо мугалимден уруксат сурап көрүңүз. Эгерде мугалим уруксат бербесе, анда ошо сабакта боло бересиз дагы, ордуна пешим окуйсуз. Бирок мен мында таң калдым. 13:00дон 17:50ге чейин сабак кандай бого? Ушундай да барбы? Почти 6га чейин. Ушундай сабактар барбы? Перемена болот, а? Переменада пешим окуп алыш керек, асыр окуп алыш керек переменада. А бирок мында сабак туруп калган болсо, мугалим менен бир сүйлөшүп көрүш керек да. А мен отработка кылайын давай, 6-күнү келейин. Же болбосо базар күнү отработка кылып берейин. Мындайлар бар да. Эгерде ага дагы эгерде болбосо, тирешкенин кереги жок. Ушу менен окуй бересиңер, ордуна пешим. Сиз үзүрлүү, то есть мүмкүнчүлүк жок учурунда Алланын алдында күнөөкөр болбойсуз. Биздин айылыбыз дейби? Биздин апабыз көп жылдан бери башка динде жүрдү. Мындайча айтканда, жахабалардын тобунда баптист, бирок ооруп калып, ооруканадан чыкканда калиманы айтты, ахиретке эмне болот. Машаалла. Акыркы сөзү эске алынат таксыр. Иннамал а'мал бил хаватим.
амалдардын баардыгы эң акыркысы эске алынат. Иншалла, эгерде ошо ооруп калып калима айткан болсо, иншалла калиманын берекесинен акылбы мурунку баардык күнөөлөр кечирилип, Алла Таала иншалла өзүнүн даражасын берет. Калима айтып калганы жакшы болгон экен. Болсо Кудай сактасын. Ошолор менен жүргөндө ошол ойдон кетип калса кандай болот? Устаз, менде мындай суроом бар эле. Великобританияга чочкону союп, жиликтеп, иштегени жумуш чыгып жатты эле. Барып иштесем болобу? Мусулман адамга болобу? Шариятта кандай каралат? Чоң рахмат, Алла разы болсун. Болбойт таксы. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Allah Taala aram kılgan өлүктү, канды, чочкону жана Алланын атынан башкага атап союлган, муздалган малды. Бакара сүрөсүндө ушу төртөөнү бир жерде айткан. Allah Subhanahu wa Taala bunu aram kılıp koygan. Harramu aleykumul maytata ve dama ve lahmal khinzir. Lahmal khinzir deb şu çoçkon etini aytıyor. Bu жерде эт эле өзгөчө болуп отуруп, анын териси, сөөгү, кандай эттен башкасы каны жок, бардыгы арам. Аны иштегенге дагы болбойт. Майдалаганга дагы болбойт, сатканга дагы болбойт. Жок, тууган. Кудай кааласа иншалла Алладан дуа кыла бериз, Алла Таалам адал рызкы берет иншалла. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatullahu aleyh deb, je sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sellem deb salavat aytsa bolot. Jana bulardın kotormasını aytıp beriңizçi. Salavatullahi aleyh deb Allah'ın salavatları olsun peygamber'e deb. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem degeni Allah Taala'nın özgöçe rahmatı peygamberimizga, anın üy bülösüne bolsun, jana tınçtığı bolsun Allah Taala'nın degen söz. Bolot. Ana bir salavat okuyum deseniz, bu salavatın öte çoğun kasiyeti var da tuğanda. Rızkıga bereke, adamın gamına, oşu darı, жүрөккө рахатка дары öte көп пайдасы. Peygamberimizin muhabbatı, şafaatı, en jakşı salavat namazın içinde aytılgan salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid degen. Aba olsa azırkında kıskan aytsanız da bolat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi aleyhi degenge karaganda sallallahu aleyhi ve sellemde aytkan jakşıraak. Устаз молдого кайтарма кылып окутса, алар бир окуганы үчүн 1000 сом, дагы суусуна дем үчүн 5000 сом. Бул канчалык деңгээлде туура? Мындай коюп алган эми жакшы эмес эми. Бирок мына туугандар, эгерде келишип бирөө ооруп калса, ошону окуганга акча ала турган болсо, ага арам эмес. Макулбу? Ага арам эмес. Ага алса мисалы болот. Албетте сиздин келишиңиз. Бирок мындай суусуна дем үчүн эң жакшысы ошон үчүн мындайда сиз өзүңүзгө дем салгандан өткөн таасирлүү дем жок. 5 убакыт намаздан өткөн күчтүү дем жок. 5 убакыт намазды андан кийин саатка кечки дуалар бар. Ошолор бекем болот. Бакара сүрөнү жаттап алсаңыз, о совсем анда. Суга деле дем салып иче бериңиз ошол. Устаз, Европада чочкону союп иштесе болобу, бирок сатпайт, болбойт. Убактылуу дагы болбойт, таксыр. Устаз, канткенде ыйманыбыз күчөйт. Ыймандын сөзүн көп сүйлөйлү, көп айтайлы, көп угайлы. Ыймандын белгилерине дайыма көз салайлы. Касыр деген эмне? Касыр деген кыскартуу деген сөз. 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет кылып. Пешим, асыр, куптан 4 рекеттүү фарыз намаздар ушулар касыр кылынат. Сүннөттөр касыр кылынбайт. Фарыздарды Алла Таалам сапардын урматынан жеңилдик берген 4 рекет эмес 2 рекет окуп алат. Арабчаны окуганды билем. Куранды өзүм жаттасам болобу устазсыз? Жок, болбойт. Куранды устаздан өткөрүш керек. Хотя бу баштан аягына чейин бир өткөрүп алыңыз, анан кийин акырын жаттай бериң.
Халид аль-Фулейч жана Шейхул Ислам Ибн Таймия укса болобу. Азыр өзүңүздүн мазхабыңызды жакшы үйрөнгөнгө чейин буларды укса болбойт. Жакшы үйрөнгөнүңүздөн кийин пайдаланып карап көрсөңүз болот. Өзгөчө акыйда, фикh маселелеринде бизде башкачараак, аларда башкачараак. Менин суроом мындай: атам бир таанышынан 35 миңдей акча алган экен. Ал азыр 50 миң болуп калса керек. Бул процентти же кандай толук түшүндүрүп кетесизби? Алганын себеби папам Россияга кетиш керек болуп калган. Кандай болгондо акча арам болот, кандай алганда арам болбойт. Эми карап туруңуз сен. Мына жерде 35 миң сом акча алган экен, ал 50 миң сом. Эмненин негизинде ал карызга алганбы, же содага алганбы? Ошонун жолун айтып бериңиз да. 35 миң сом эгерде карызга алып, анын үстүндө 50 миң деп дей турган болсо, анда 15 миң ошол процент эле болот. Ал арам болот турганда. А эгерде андан башка жол менен 35 миңге алган болсо, бир товаргабы, нерсегеби, буюмгабы, аны кара билип көрүш керек да. Эгерде ошол жөн эле карызга алып, үстүнө 15 миң кошоткон болсо, анда арам болот. Менин бир көйгөйүм бар. Кыздар менен сүйлөшкөндө жана кээ бирлерин көргөндө аврат жерден жабышчак прозрачный суюктук чыгып кете берет. Ал дааратты жана гусулду бузбайбы? Ал суюктук уруктук суюкка окшош эмес. Мындай мани деп коет бизде шариатта. Ошо сиз айтып аткан ал мази деп коет, алга даарат санат, бирок гусул важип болбойт, жунуп болбойт деген сөз. А гусул важип, ал эркектик урук белден үзүлүп, атырылып чыкканда, ошондо гана болот. Ага полный жуунганга туура келет. Ага гусул важип болот. Мен Бакай Мамбетказиев деген устаздан сабактарды угам. Жана ушул устаздын далили, жооптору канааттандырат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Жана ушул 4 мазхаб жөнүндө кыскача толуктап кетсеңиз. Мен буну тааныбайт экенмин, Бакай Мамбетказиев деген. Сабактарында эле уккан эмес экен. Бу Бакай деген нарындык бала эмес бекен? Жок, туугандар, ал мындай ачык эми капа болбосун. Могу жерде бардыгын айтып койгон. Тууган, ал Ханафи мазхабта эмес ал. Макулбу? Ханафи мазхабта эмес. Албетте ошо бул жакта азыр Кыргызстанда биздеги Ханафи мазхабта, силер Ханафи мазхабта окугула. Ханафи мазхабтан окугула. Кандай каалаганыңдай далил бар, каалагандай Кур'ан сүннөттөн бардыгына жооп бар. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн иншалла карап туруп, албетте дин эркиндиги Кыргызстанда алхамдулилля бардыгына мүмкүнчүлүк бар. Карманабы, карманбайбы, башка жактабы, тияктабы. Бирок биздеги Кыргызстандагы эле эмес, Орто Азия, Борбор Азия боюнча 13 кылымды карыткан Ханафи мазхаб Кур'ан хадистен карманып келген. Вот ошол эле бизге жетиштүү эле тасырлар. Анан дагы эртеге мына экен деген, тигинде экен деп, и так эле биз азыр фитнанын доорунда жашап атабыз. Элибизди дагы тияк бияка бөлгөнүн кажети жок.